Мына ушундай жагымдуу нотада программабыздын сапарын алдыны көздөй улантабыз. Негизи эле айланада болуп жаткан нерселердин баардыгынын тең чалаң гана жагымдууларын өзүбүзгө алган аракет кылалы. Ал эми бүгүн биздин студиябызда коноктору бар. Аларды тааныштырып баштасам, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театр алдындагы театралдык окуу жайынын 4-курстарынын студенттери, биздин актер жаш улам кыздар Базарбай уулу Бактыбек, Калыбек уулу Саламат, Уметалиева Тазим келип отурат. Жакшы келип олдуңарбы? Эртеңинки маанай жакшы. Кош келдик. Маанай жакшы. Күн кандай башталды сиздер үчүн? Күн биз ойгонгондо эле оюбузга ошо YouTube каналына келебиз, эртең туруп, кечикпе барыш керек деген ой келди. Андан соң буюрса театрга барып, баягы иштеп аткан спектакльибизди улантабыз. Ооба. Буюрса мынакей окуу жайды аяктап жатыпсыңар, кандай аяктап атабыз? Азыр экзамендерди тапшырып болдукпу, же болбосо экзаменге да даярдыкпы? Экзамендерге эң биринчиден актёрдук чеберчиликти тапшырып алсак, буюрса калганын июль айында тапшырабыз. Азыркы учурда бир гана спектакльдин үстүндө иштөө, ошол менен элекпиз. Биз бүгүн команда тууралуу сүйлөшүп атабыз да. Ынтымактуу команда деген теманын үстүндө сүйлөшүп атабыз. Анан сиздердин командада канча адам бар? Кандай болуп ролдорду кандай кылып бөлүштүрөсүздөр? Кандай сабактар боюнча деген эле өзүңүздөр группада. Топ боюнча айткансыңыздар. Биздин командада 12 кишибиз негизи. Биздин ролдорго бөлгөндө кандай бизди баягы 1-курстан бери агайыбыз окутуп келгенге жараша биздин өзүбүздүн мүнөзүбүзгө жараша бул кандай ойналат, көзү жетет да кайсыл роль. Же болбосо ойной албаган адамга башка бир тескерисинче бөлүп беришип коюшу мүмкүн, мисалы үчүн ушундай эле. Ушинтип бөлүп берет кээде. Көбүнчө сизге кандай ролдорду бөлүштүрүп берет? Жашоодогу мүнөзүңүз кандай, а бирок сахнада кандай каармандардын образын ачып каласыз? Негизи мен жашоодо жөнөкөймүн. Жоошсуз. Жоошсузмун, токтойм. Бирок сахнада крутоймун деп. Бирок сахнада көбүнчө комедийный ролдорду. Коодул турбайсызбы? Бул эмес. Кандай деп коет, комедийный ролдорду Ачып бересиз. Ар бир актёрдун баягы өзүнүн типаж деп коет го. Сиздики ошого ылайык келет демек, Бирок анда сиз мыкты актер турбайсызбы. Себеп дегенде негизи айтылып калса керек, мисалы трагедия жанрына караганда комедия оорураак деп айтылат. Мисалы спектакльге даярдык учурунда, мисалы ошол эле репетициядан 1-2 күн калгандан кийин прогон болот сиздерде. Анан бир башкы ролду алган бир каарман келбей калса, иш токтоп калат деп. Сөзсүз түрдө токтойт. Бир эле ошол келбей калган бала эмес, баарыбыз уруш жейбиз, бирөө ойготуп койсо болот беле, бирөө чалып койсо болот беле, кечээ айтылган эмес беле деген ар кандай бир уруштарга келип такалабыз. Ошондуктан башкы каарман эмес, массовкада артында жүргөн бир өтүп кеткен жери болсо да сөзсүз түрдө ошол адам келиш керек. Көрсө баардыгыңыздар биригип туруп анан арабаны чогуу сүйрөйт. Ошон үчүн команда, ошон үчүн коллектив болуп. Бизде негизи ушул жаатта актерский жаатта бизде аябай ушул талап кылынат. Негизи ушул жоопкерчилик аябай керек да бизге. Аябай жоопкерчиликтүү балдар экени көрүнүп турат. Анткени эртең менен биз чакырган убакыттан да эрте келишти. Аябай эрте келишти. Анан мени дагы бир суроо аябай кызыктырып турат да. Мисалы, сиздер ар бир каармандын образын ачып беришиңиздер керек. Анан Станиславскийдин "Мен ишенбейм" деген системасы сөзү бар го. Ансыңары ошол образды ачып бере албай калса, жаныңыздардагы эле адам кандай сезимдер болот? Же болбосо спектакль бүткөндөн кийин неге сен бул жерде мындай кылбай койдуң? Ошодон уламдагы мындай келишпестик же болбосо чыр-чатак болуп кетиш ыктымалбы? Актерлордо болсо керек, Болсо керек. Ооба, болот. Туура суроолду. Анткени эң биринчиден бири-бирин сезүү деген нерсе болот да. Баягы 1-курска келгенде ушул нерсени үйрөтөт. Эгерде сезүү болбосо, андан реплика сага келип тийбесе, өзүңдүн дагы сөзүң биринчиден главный герой мисалы үчүн жеткире албаса, биз дагы өзүбүз жакшы чыгарганыбыз менен тигинден реплика тийбей калса, биз да жеткире алышыбыз мүмкүн. Сөзсүз түрдө аны неге анттың деп урушуп кырылган күндөр болот. Демек, мисалы, ошол аткарып аткан жаныңыздагы эме жеткирип бериш керек экен, Сиз ошодон таасирленип, анан отдача деп коет. Бири-бирине болгон отдача болбосо, экөөбүз тең жеткире албай калышыбыз мүмкүн. Кээ бирде ушундай болобу, мындай өзүң анча деле жакшы көргөн эмес, мындай актер менен чыгып роль ойноп калганда анан сүйүшкөндөрдүн образын жаратып. Андай болот.
ошол учурда кандай кылып Сизде көп болсо керек мынтип калдыңыз, Бизде мисалы эң жаман нерсе ушул да. Мисалы баягы уруш талаш болот негизи. Анан таарынышып кетип туруп, анан сахнага келип туруп ойногондо унутуп каласың. Ал нерсе билинбей калат да. Анан негизи бул нерседен кандай десем болуп турат мындай нерсе. Негизи актёрдук чеберчиликти жашоодо деле колдоносуңарбы? Ушул суроону баары берет. Эми баары берет. Жок, андай эмес. Театрдагы актерлор же болбосо негизи эле актерлор, театрда, кинодо деле иштеген актерлор көбүнчөсү жашоодо таптакыр тескерисинче болот да. Көп адамдар ушуну сурайт, сен бир нерсени алыш үчүн же болбосо бир нерсеге жетиш үчүн ыйлап жиберип, күлүп жиберип, жагынып, негизи эле ушул актёрдук жаатта жүргөн адамдар негизи эле ыйлак келишет да. Жан дүйнөсү баягы жумшак. Болду, эми ыйлап жибербейсиз ушул жерде. Ушундай болот да. Силер бат эле мындай бир куплет ырдап ырдап коеюн деген сыяктуу эле ыйлап коеюн деп эле ыйлабайсыңыздар керек бат эле. Жок, эми жөн эле болбосо керек. Жанагы актерлорду айтат го бир андан баштагы өткөн өзүнүн башынан өткөргөн бир жаман окуяны эстеп туруп анан ролго киргенде анан ыйлашат депчи. Силерде да ошондой деп. Ар кандай. Ар бир адам ар кандай кабыл алат. Анан сиз Тазима көп кинолордо катышып жүрөсүз, клиптерде роль ойноп жүрөсүз, анан ошондой эле сахнада дагы спектакльдерде ойноп жүрөсүз. Кайсы жагы оор? Камеранын алдында иштеген оорбу же сахнада, элдин алдында? Театр көбүрөөк. Анткени эң биринчи эле сахнага чыкканда адамдар башкача болот. Бирөөнүн көзү жакшы болот, бирөөнүкү жаман болот. Бирөө жакшы ой менен карайт, бирөө жаман ой менен карайт, бирөө сүйүп карайт. Эң биринчиден адамдын сүрү болот. Театрдын айырмачылыгы кинодон. Театрга чыкканда күнүгө өзүңдүн минустарыңды өзгөртсөң болот. Бүгүн мынтип ойнодум, эртең мынтип сүйлөйм, бүгүн туура эмес сүйлөдүм деп. А кинодо болсо бир гана режиссердун көзү, эми баягы съемочный группа болгондон тышкары дагы камеранын сүрү болот. Бирок театр менимче оорураак, анткени күнүгө образыңды баягы бирдей ойной албай калышың мүмкүн да. Көбүрөөк. Сахнада жашаш керек Жашаш демеги. керек. Мисалы ошол театрда эмгектенген режиссер менен ошо кинотасмаларды тартып жүргөн режиссерлор менен дагы иштешүү дагы мындай бири-бирине салыштырып болбосо керек, кайсыл режиссер менен кайсыл тарап? Театрдагы режиссердун направлениясы такыр бөлөкчө болот. Камерадагы такыр бөлөкчө, талап көбүрөөк. Бүгүнкү күндө кайсы спектаклдин үстүндө иштеп жатасыздар? Бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата биз кылымгартар бир күндөн маңкуртты алып, ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Бүгүн ушул 7-си саат 4-тө Кыргыз драма театрында, Чоң залында буюрса ойнойбуз. Тартуулайбыз маңкурт. Анда эмесе бардык телекөрүүчүлөрдү бүгүн Кыргыз драма театрына мына ушул спектакльди көрүп кетүүгө чакыралы, Ооба, чакырабыз. Абдан сонун болот деп ишенебиз. Анан биз дагы барып кеткенге аракет кылабыз. Ооба, келиңиздер. Сиз кимдин ролундасыз? Мен ал жерде кеңешчи чал. Кеңешчи чал, Кеңешчи чалдын. Өзүңүз жашооңузда кеңеш бергенди жакшы көрөсүзбү? Кеңеш андай деле эмес. Кеңешти көбүрөөк алам. Кеңешти көбүрөөк алам, бирок. Эң биринчиден биздин маңкурт отурган Бактыбек уулу Базарбай, башкы каарман. Биз баягы бир чыкканда эле ар бирин өзүнүн жалгыз ролдон эмес. Мисалы үчүн мен туруп бир жаңжуң болуп чыксам, артына барып кийине калып, кайра экинчи ролго да чыкканга туура келет. Ошондуктан мен маңкурттун баягы апасы айтып берген элесиндеги бир ушундай бир сулуу кыз сени дагы бир сен чоңоюп, күндөр өтүп бир кызга жолугасың дегенде, ошол малда мен сүйгөн кызы болуп, күн кыз болуп чыгам. Анан туруп кайра биз жаңжуңга айланабыз. Башкы ролдо турбайсызбы? Башкы ролдо Найман энеси, маңкурт анан мен. Ичебиз. Жакшы. Мисалы, азыр ар бир экинчи кыз кичинесинен ырчы же болбосо актриса болгусу келет да. Анткени күзгүгө көп каранат, апасынын кийимдерин кийип алып эле анан актриса болом деп келет го. Силер өзүңүздөрдүн окуу жайыңыздар тууралуу айтып берсеңиздер, мынакей азыр абитуриенттердин баардыгы тең кайсыл окуу жайга тапшырам, же болбосо актриса болууну каалагандар дагы бар. Ошону айтып берсеңиздер, анан күнгөй тескей жактарын башында ошол группага тапшырганда канча студент элеңиздер, азыр канча калдыңыздар? Чындыгында оор болсо керек, аягында аз эле калат. Башында көптөр тапшырышып алат, Башында биз 21 болчубуз. 20 Азыр 22 болчубуз. 22 болчубуз. 2 кызыбыз турмушка кетти, 8 кыз болчубуз. Анан 12, жок, 14 бала болчу. 14. Жок, 13 бала болчу.
Азыркы учурда биз 9 бала, 3 кыз калдык. Дагы бир кызыбыз ылдый курска академический алып кетсе болот бир жыл. 9-класстан кийин дагы 11-ден кийин да кабыл алынат. Окуу жайыбыз бюджет, контракт эмес. Башында тапшырганда кандай? Монолог, тамсил айтып, ырдап, чыгып болуш керек экен да. Директор агайыбыздын талабы болот да өзүнүн. Сиз биринчи ушул окуу жайга келгенде кантип, эмнени айтып берип анан окуу жайга өткөнсүз? Эң биринчи мен барганда мага Сарой деген ырдырдаткан. Андан кийин эле мага тамсил берген. Тамсил эсимде жок. Кайсы бир тамсилди берген. Анан Каныкейдин монологун айткан. Ошентип өткөнбүз. Сизчи? Сиз сүйлөбөй эле отурасыз. Жооштон жоон чыгат дечи эле бүгүн сахнадан өзүңүздү көрсөтөйүн деп Буюрса. Буюрса. Ошого даярданып атат. Унчукпай отуруп алып. Сүйлөбөй Сактабай. Азыр болсо биз жогоруда айтпадыңыздарбы, бүгүнкү күнү мисалы кайсыл образды айтып бересиздер, кайсы ролду аткарасыздар айтып бердиңиздер. Ошол образды же болбосо азыр импровизация кылыппы кичинекей сиздерден бир эпизод болсун, сценка болсун. Азыр даярданабыз, Ооба, Маңкурттан үзүндү кылып кетели азыр, биз мен Маңкурттун образын аябай көргүм келип атат. Экөөбүздүк. Отуруп эле, сөздөр менен эле. Азыр эле баштай беребизби? Баштай беребиз. Музыка кереги жок. Сен чыгып дегениңе Музыка кетти, сиз музыка болуп туруңуз. чыгып суу мени күңгүз күтөт деген жерден баштай бер. Образга кире албайсызбы? Болду, кирип баратат эми, кое турчу эми. Жаңы гана кирип баратканда. Болду, кирдим да, унчукпагыла. 3 күн. 3 күн. Ысык. Суу бергиле. Мени күн эле токулган көйнөкчөн сулуу. Көйнөкчөн сүйгөнүм күтүп жатат. Суу бергиле. Менен эмиздеп жатат. Суу бергиле. Суу бергиле. Жоламан. Чын эле сенби? Мага энем сен жөнүндө айтып берген. Ошол чын эле сенби? Ооба. Ошол мен. Сен бойго жеткен турбайсыңбы? Мына мен келдим. Экөөбүз Бир очоктон түтүн булатып, экөөбүздүн сүйүүбүз жер асманга чейин жетет. Окуй болду. Азаматсыздар. Айжан, суу бер. Азаматсыздар чындыгында мындай денең кичине эме болуп кетесиң, башкача сезимдер да. Бирок ошондой болгон учурда дагы аткарып аткан тарап, актерлор ошол халтура деген нерсени өзүнөн байкайт да. Азыр образга толугу менен кире алдыңыздарбы, же болбосо? бир гана минус, ушул жерден келип мен эки жагынан чыкчумун да. Эки жагынан чыгам. Азыр бул же карай албай, же эмете албай калдым. Спектакльде сүйүшкөндөрдүн, Чочуйсуң го. Бизде телекөрүүчү бар экен, кабыл алалы. Жакшы. Анан эфирде улантабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кутмантаңыз менен. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Биз сизди угуп жатабыз. Кайсыл жактан чалып атасыз? Şu балдарга ийгилик айтып коеюн дедим эле. Аты жөнүңүздү айтып тааныштырып койбойсузбу? Кайсы жактан байланышка чыгып атасыз? Алло. Бишкек шаарынан атым Азизбек. Улантсаңыз болот. Биз сизди угуп жатабыз. Ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр узак болсун. Дайыма ошо кыргыз элиме ушундай кылып өзүңөрдүн эмеңерди көрсөтүп жүргүлө. Алла ыраазы болсун. Ораза кармасаңар, оразаңар кабыл болсун. Кармап атабыз. Рахмат. Сизге дагы ыраазычылык күнүңүз көңүлдүү улансын.
кабыл тилектер болду. ооба. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Сиздин да арзаткан болсун. Мен жанагы суроомду бере албаймынбы? Такыр оюма кетпей атат да. Ошол спектакльде сүйүшкөндөрдүн образын жаратып атпайсыздарбы? Анан негизи эле ушул спектакльде ошентип мисалы ага 1 ай даярданасыздар, же болбосо 2 ай даярдык көрөсүздөр. Жактыруу сезимдер өзүңүздөрдө да ойгонуп кеткен учурлар болобу? Менде боло элек. Жок, жашоодо мисалы үчүн мен Маңкуртду жакшы көрөм да. Мындай билбейм, баягы өзүнүн адамгерчилиги, баягы жөнөкөйлүгү, өзүнүн токтоо мүнөзү көп нерсеге көңүл бурбай койгон. Болду, түшүнүктүү деп. Кыскасы туура эле агай билиштирип берейин. Сиз аябай сүрдөнүп ойлонуп кеттиңиз. Сизде кандай болот? Мындай жактыруу сезимдери спектакльде эле эмес, сахнада эле эмес, мындай дагы жашоодо дагы ойгонуп кетиши мүмкүнбү? Мен деле Тазиманы жашоодо жакшы. Болду, түшүнүктүү. Бөлдө андай эмес. Балким чоочун бир кыз менен ойноп калсам, Балким. жакшы болот. Аны жакшы көрүп калышы мүмкүн деп коебузбу? Үчүнчү тарап кызганып да кетиши мүмкүн да, Биз албетте дейт. балдарыбызды кызганабыз, ачык сөз. Сонун. Бир да кызды жанына жооп кызганып. Сонун биздин убактыбыз келип калды. Эми баягы Атар таңдын батар кечи бар дейт. Биздин телекөрүүчүлөрдү бүгүн Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрында боло турчу Чыңгыз Айтматовдун Маңкурт чыгармасынын спектаклине келип көрүп, бир сыйра мына ушул таланттуу кыздарыбыздын ойногон ролдорун көрүп баа берип кетүүңүздөрдү биз сунуштайбыз. Бүгүн саат канчада? Бүгүн саат 4-тө. Бүгүн саат 4-тө урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми сиздерге чоң рахмат, ийгилик, талантыңыздарга таазим, өлкүндө өсө бериңиздер. Биз болсо ушуну менен маекти жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бүгүнкү ошол өзүңүздөрдүн спектакльди жакшы, мыкты деңгээлде өткөрүп алыңыздар демекчибиз. Сиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Ал эми биз болсо Таңманай программасы өзүнүн берүүсүн алдыны көздөй улай бермекчи.